коомчулугун жана биримдигин ынтымагын чагылдырган биримдик кербени Өзгөн районуна келип жетти. Бул Баткен облусунан башталган биримдик кербенинде Баткен облусунун жана Ош облусунун бардык аймактарынын катышуучулары бар. Өзгөн району тосуп алып, буларды Жалал Абад облусуна узатып коймокчу. Биримдик кербенинин негизги максаты касиеттүү булактардан чогултулган сууларды дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жеткирүү. Мындан 10 күн мурда Баткен облусунан башталган биримдик кербени күн сайын 50-гө жакын чакырым жол басып өтүп, Өзгөн районуна келип жетти. Кемпирабад суу сактагычынын жээгинде атайын этно шаарча тигилип, кербенди калың журт комуздун күүсү, улуттук бийлер жана ак тилектер менен тосуп алды. Ар бир аймактан алынып келинген касиеттүү булак суулары бир жерге чогулуп, өлкөнүн биримдигин туюндурган символго айланды. Жолго 27-си чыкканбыз. Бүгүн 10-чу күн. Баткенден чыктым мен. Кадам жайга келдик. Нокатка келдик. Ошко келдик. Бүгүн мына Өзгөнгө келип отурабыз. 10-чу күн. Бүгүн бу жерде эс алабыз. Буюрса, эртең анан Жалал Абад. Ушинтип эмелерди кыдырып райондордо. Буюрса эмеге кирип барабыз. Көчмөндөр оюнуна. Ушул иш-чара өтө туура коюлган экен. Себеби мына элибиздин ушундай иш-чараларга катышканда бир гана улуттук кийимдер эле эмес, ошону тандап атканда мына үй бүлөлөрү менен келип, мына татынакай болуп басышып, комузун көтөрүшүп, бул кыргыздын ДНКсында түкүрүндө калган бул биздин баалуулугубуз. Президентибиз айтмакчы, улуттук дем менен дүйнөлүк биримдикке чыгабыз, ал жерде өзүбүздү көрсөтө алабыз дегендей эле мына ушул көчмөндөр оюну ушул нерсеге аябай төп келет экен. Биримдик кербени жөн гана жол жүрүш эмес, улуттук аң сезимди бекемдеген руханий көпүрө. Долбоордун негизги максаты Кыргызстандын 40 районундагы касиеттүү булактардан суу чогултуп, аларды ысык көлдө өтө турган 40 уук бир түндүк аземинде бириктирүү. Өзгөн району болсо бул улуу башатка Кара Шоро суусун кошуп, жалпы элдик биримдикке өз салымын кошту. Кара Шоро жайлоосунун, Кара Шоро суусунун ыйык жеринен алып келдик. Атайын ушу биздин маданият бөлүмү, ушу биздин Өзгөндүн аты чыгып калган балбандарыбыз атайын жакшы ниет менен барып, ошол жерде ыйык сууну жакшы бир ниет менен алып келип, ушу жерге көчөгөнү эстафетага кошулду. Азыр эми ушу программанын негизинде бизде ушу Ош областы, Баткен областын тосуп алган, Нокат району, андан кийин Арабан району ушу биримдик кербенине кошулду. Бул жактан чоң алай райондор келип, анан кийин биз бул жерден кербенчилер тосуп алып, ушул жерде бүгүн жайгашып, Ош областы, Баткен областы аттарын эс алдырып, бир сыйра эс алып алып турган эртеңки программанын негизинде Жалал Абад коңшу областыбыз, Жалал Абад областына өткөрүп беребиз. Салтанаттын жүрүшүндө кыргыз элинин кылымдарды карыткан үрп адаты, көчмөн маданияты жана улуттук дөөлөттөрү кеңири чагылдырылды. Манас жаңырып, улуттук оюндар көрсөтүлүп, келген меймандар кыргыз элинин руханий дүйнөсүнө дагы бир ирет күбө болушту. Катышуучулар мындай иш-чара өлкө башчысы көтөрүп чыккан улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун маңызын даана чагылдырып турганын белгилешти. Бул жанагы булак дарыяга кошулуп, дарыя деңизге куйган сыяктуу бирин-бири толтуруп, бирин-бири бүтөп, бири-биринин кемчилигин бири жаап отуруп, жалпы көчмөн дүйнөсүнүн агымын пайда кылып атат да. Болгондо дагы ар бири өз аймагынан көкөргө суу куюп, ырымдап атканы, бул өзүнчө ар биринин атчан келатып, байрактарын желбиретип, кыргыз туусун көкөлөтүп аткандыгы өзүнчө.
ат үстүнө мингенде билебиз кыргызга канат бүтөт, ааламды багындырып алчудай алкынып талпынып калган учурлары болот. Мына ошолордун баардыгы көзгө сүйкүмдүү көрүнөт экен, көркөм көрүнөт экен, көңүл толкуткан, жүрөк шаңданткан нерсе болот экен. Бул көңүлдүн майрамы ар дайым кыргыз жергесинде ушундай майрам сайрам болуп турсун. Эми Кербен Жалал Абад облусуна сапарын улантат. Жалпы улуттук долбоордун соңунда өлкөнүн 40 районунан чогултулган касиеттүү суулар ысык көлдө өтө турган 40 уук бир түндүк аземинде бир казанга бириктирилип, кыргыз элинин ынтымагынын, биримдигинин жана келечекке болгон бекем ишениминин символу катары дүйнө коомчулугуна сунушталат. Долбоор 2 сентябрга чейин уланып, ага 400дөн ашуун адам катышууда. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузриков, УТРК Ош.